Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Экономикалык зомбулук бул акча жана башка материалдык ресурстарды пайдаланууну көзөмөлдөө же чектөө. Мындай мамиле каржыны өз алдынча башкарууну кыйындатат жана өнөктөштү көз каранды кылат. Акчасын алуу, анын банктык карталарын контролдоо, сатып алууларын жана операцияларын чектөө, алдын алуу жана сынга алуу, чыгашаларды катуу көзөмөлдөө, мүлктү анын атына жаздыруу, өнөктөштү мыйзамсыз бүтүмдөргө катышууга мажбурлоо, билим алууга же иштөөгө тыюу салуу, булар мыйзам чегинде кандай көзөмөлдөнөрүн юрист Айбек Аскарбеков айтып берди. Кыргыз Республикасынын мыйзамына кирген бул 2017-жылкы иш берүүлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо жөнүндө мыйзам. Бул мыйзам жаңы болуп эсептелинет. Ошонун ичине жана зомбулуктан тышкары экономикалык зомбулук жөнүндө пункт кирген. Бул биринчи берене, 13 пункт. Кылмыш жаза кодекси боюнча жана административдик кодекске ичине беренелер кирет. Алардын беренесинин ичинде бул кандай бир жазалар белгиленет. Бул экономикалык зомбулук ошо өзү негизги зомбулук болуп эсептелинет да, ошо иш берүүлүк зомбулукка кирет. Ошондуктан ага дагы өзүнчө жеке кылмышкерге жаза көрүлөнөт. Башка зомбулуктардан айырмаланып, экономикалык зомбулук сыртынан көрүнбөшү мүмкүн. Адатта ур токмокко алса, дароо көзгө урунуп, зомбулук болгонун көрө алабыз. Ал эми экономикалык зомбулук көп кездешсе дагы аны байкай билүү оор. Гендердик эксперт Асель Кутубаеванын айтымында, бул зомбулукка туш болгон адам дагы муну нормалдуу көрүнүш катары көрүшү мүмкүн. Адам акча таап келет, бирок ал акчаны өз алдынча өз эрки менен колдоно албайт жана башкара албайт. Сөзсүз түрдө башка адам ал акчасын контролдойт, кантип колдонот. Кээ бир учурда уруксат да бербеши мүмкүн өз эрки менен колдонууга. Эгерде колдонсо дагы уруксатсыз колдоно албайт да. Кээ бир учурда алдап же кысым көрсөтүп бир акчаны алып алышы мүмкүн. Ар кандай бир себептерди айтып, акча тапканды билбей сен колуңан эч нерсе келбейт дегенде эле дагы бул бир экономикалык зомбулуктун түрүнө кирет. Андан кийин бул кайсыл учурда экономикалык зомбулук пайда болот? Бул эгерде үй бүлөдө каражат аз болсо, экономикалык абалы төмөнүрөөк учурда акчаны, каражатты эффективдүү колдонуу максатында элдер контролдоп башташат. Экономикалык зомбулукка кабылган адамдардын белгилери абалынан кантип чыгуу керек? Бул туурасында психолог Жумагасы Жуманазаров билдирди. Өзүнө болгон ишеними төмөн болуп калат. Башкаларга көз караңдуу, өзү бир максаттарга коюп, пландарды коюп, жетерине өзүнүн ишеними болбой калат. Ал өзү эле иштеп келип, натыйжасын көрбөй калганда, ошондуктан өзү деле планды да койбой калат. Алдыга мындайча айтканда умтулушу кыйын болуп калат. Эми мындан кантип чыкса болот? Жубайлардан бири-бирине айтыш керек канчалык бул финансылык мамиле, канчалык ошо каражаттар ага маанилүү экенин түшүндүрүп бериш керек да. Мындан кийин биз кандай кылып бөлүштүрөбүз? Мага мындай болот экен, мага мындай жагат экен, жакпайт экен деп туруп, эки тарап өзүнүн ичинде болгонун сыртына эле айтып, билдирип туруп, жаңы келишим кылып туруп өзгөртүш керек акыбалын. Экономикалык же финансылык зомбулукта интимдик өнөктөшү, биринин экономикалык ресурстарын көзөмөлгө алуусу, чектөөсү же тартып алуусу, үй бүлө мүчөсүнө кысым көрсөтүү же документтерге кол коюуга, буюмдарды сатууга же мурасты же керести өзгөртүүгө мажбурлоо, иштөөгө жана акча табууга бөгөт кылуу экономикалык зомбулуктун түрлөрү болуп саналат. Экономикалык зомбулукту кадыресе көрүнүш катары кабыл алсак, оор кесепеттерге алып келиши же башка зомбулуктардын орун алуусун шарттайт деген пикирди адистер айтышууда. Сиздер менен мен Анара Маметова болдум. 9 FM жамааттык радиосунун уктуруусун угалдыңыздар.